Анонимдүү алкоголиктердин күнүмдүк ойлонуулары. 3 айынын 4. Жакындарыбызга кайрылуу. Биз ичүүнү токтотуу бул башталышы гана деп эсептейбиз. Андан да маанилүүсү принциптерибизди өз үйүбүздө, жумушта көрсөтүшүбүз керек жана биздин баардык иштерибизде. Менин анонимдүү алкоголиктер менен болгон мамилемде адатта адамдарга жакшы мамиле кылууда эч кандай кыйынчылык жок. Мен сергек болуу үчүн иштеп жатып, мен анонимдүү алкоголиктер мүчөлөрү менен бирге мазчылыктын тозогунан бошотулганыбызды майрамдайм. Программада эски жана жаңы достор менен жакшы жаңылыктарды бөлүшүү көп учурда анчалык деле кыйын эмес. Үйдө же жумушта такыр башкача болушу мүмкүн. Бул жерде майда күнүмдүк кыйынчылыктар өзгөчө байкалып калган жагдайлар пайда болот. Мында жылмаюу же жылуу сөз менен жооп берүү же угууга даяр болуу кыйын болушу мүмкүн. Менин 12 кадам сапарымдын натыйжалуулугунун чыныгы сыноосу ошол анонимдүү алкоголиктерден тышкары болгон мамиледе билинет.